Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2022-жылдын 22 апрелиндеги номер 126 кыргыз элинин баа жеткис мурасы Манас эпосунун үчилтиген ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү жарлыгынын негизинде атайын иш-чараларды өткөрүп жаткан биздин студиябызда меймандар бар. Эмесе тааныштыралы, кепти башынан баштап ирети менен өз тартиби менен маегибизди куралы. Тамгалар даңтайт Манасты сынагына катышып, жактырылган ырлар китеп болуп чыгып, мектептерге, бала бакчаларга таратылып берилерин кошумчалай кетсек болот. Бул долбоор тууралуу кенен сүйлөшүү үчүн биз Манас Улуттук Академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору, адабияттануу адистиги боюнча доцент, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, манасчы Таланталы Бакчиевди студиябызга чакырдык. Кутмандуу таңыңыз менен, агай. Рахмат. Ошондой эле алыскы Төп районунан келген белгилүү манасчы, Улуттук Манас театрынын манасчысы Кубан Алманбеков дагы бүгүн биздин студиянын мейманы. Кош келиптирсиз, агай. Кутман таңыңыз менен. Микрофонго жакыныраак келсеңиздер мүмкүн болсо, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эми бул Улуттук Манас Академиясынын ишмердүүлүгү жөнүндө, манасчылык жөнүндө сүйлөшөөрдөн мурун, агай, жалпы эле суроо бергим келип атат. Бүгүнкү күндүн мааниси жөнүндө угармандарыбызга айтып, пикириңиздерди билдирсеңиздер, бул күндүн мааниси тууралуу. Жана жогоруда сиздер интервьюдан алгандай, Темирбек Токтогазиев мына биз чогуу барганбыз. 2013-жылы 4-декабрда ушу Баку шаарында Манас үчилтиги ЮНЕСКО тарабынан репрезентативдик тизмесине, материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине адамзаттын катталган эле да. Ошондо 7 манасчы барганбыз. Манаска катышы бар, тиешеси бар адамдар да катышкан. Ошол күнү кечки саат 6-да 4-декабрда чоң залда кабыл алынган эле да. Эми баарыбыз билебиз, ЮНЕСКОга мүчө болуп кирген 198 мамлекет. Демек ошол күнү 198 мамлекет ЮНЕСКонун расмий каттоосу менен тааныды деген түшүнүк. Ошол күндөн тартып 198 мамлекет Манасты кабыл алды деген түшүнүк. Бул кыргыздын эпос экендиги тууралуу маалымат алалды. Ошон үчүн ошол жерде эле, ошол күнү эле кечинде биз келип, мейманканага келип, бир ортодо сөз болгон, дасторкон үстүндө ушу катышуучулардын баардыгы. Манас күнү ушул 4-декабрь болсо депчи. Бул күнүн тарыхы ошол окуядан ошол жерден башталат экен, 4-декабрда ошо кечки саат 7-8-дерде дасторкон үстүндө туруп ушундай сөз кылганбыз да. Анан буу болуп атып, убакыт өтүп ортодон биз Манасты ошол каттаган күнүн өзүбүзчө манасчылар белгилеп жүрдүк. Бирок расмий 2015-жылы өкмөт тарабынан токтом кабыл алынып, Манас күнү деп жарыяланган эле да. Мына ошол күндөн тартып бүгүн биз майрамдап келе жатабыз. Ортодо бир катар иш-чаралар өттү. Ошо Манас күнүнө карата, Манас күнүнө карата биз атайын ошо жана 7 күн 7 түн Манас айтуу долбоорун турмушка ашырып келдик. Буга айтып коюш керек, сөзсүз түздөн түз тиешеси бар, катышы бар. Ошол кезде Манас эли коому, андан сырткары Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондусу, Маданият министрлиги биргеликте бир чоң, ал кезде эми Манасчылар театры, Манас театры жок болчу. Ооба. Ал кезде Манас Улуттук Академиясы да жок болчу. Ошо коом тарабынан эле, коомчулук тарабынан эле ушундай бир топ министрлик аткара албай жүргөн иш-чараларды аткарып келгенбиз да. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, азыр Манас Улуттук театры да бар, Манас Улуттук Академиясы дагы бар. Азыр Кудайга шүгүр мамлекеттик деңгээлде ушул көңүл бурулуп, атүгүл президенттин жарлыгы да чыгып, өкмөттүн токтому да чыгып, бир катар иштер аткарылып келе жатат. Агайдын да пикирин угалы бул күндүн мааниси боюнча, бул күн тууралуу. Эми бүгүн кымбаттуу кыргыз элим, кыргыз радиосунун угармандары, баарыбызды ушу бүгүнкү улуу майрам менен куттуктайм.
4 декабрь Манас эпосунун ЮНЕСКОга катталган күнү. Азыр алдында таланталы Алымбекович айтып кеткендей, ушул күнү биздин манасчыларыбыз барып, ошол жерге манас айтып, муну баарыбыз күбөбүз, сыналгыдан да көргөнбүз, үналгынан да укканбыз. Анан ушинтип катталган. Бирок мен башка жагын айткым келет, ошо манастын арбагынын күчтүүсүн. Анан бул Манас деген дагы изилдей турган океан экенин, эмне дегенде акыркы суроосу болуп калган ЮНЕСКОнун өтпөй болгон маселелер болгон ал жерде. Анан ошондо эл тарай баштаган, мен укканыма караганда. Анан үмөткө Манас айттырып, анан калган манасчылар ошонун жанында отурган таланталы Дөөлөт манасчы, Рыспай манасчы, Замир манасчы, Камил манасчылар бири менен бири токтобой мына арбактын күчтүүсү. Айтканда тышта жүргөн кишилер кирип, зал толуп калган экен. Ушундай болгон, зал толуп, баары кол чаап, ушундай чоң овация менен өткөн күн болчу. Ошол күндөн анан мына быйыл 10 күн болуп атат. 10 жыл болуп атат тынбай. Ошо майрам кылып, кыргыз эли майрамдап келатабыз. Дагы майрамдайбыз. Анан могу күндүн өзү 4 декабрь деген ал ошо күнү өткөн күн үчүн ошого байланыштуу катталып калды. Мен эмнени айткым келет? Ошол доку акыбалды мына азыр айтып атпайбы, анда деген коомчулук. Ошон үчүн эл колдоп ушуну. Ошондо Каргамбек Самаков деген инибиз бар эле жүргөн. Айгине Тоо бар эле, Гүлнар Амановна деген киши. Каныбек Иманалиев дегендер. Асан Жакшылыков. Асанова Масан Жакшылыкка. Ошо элдердин баарын тең ушу бүгүн угуп отурса, эмгектери чоң. Эмгектери чоң. Ошо кыргыз элинин атынан силерге рахмат, куттуктап коет элек ушу бүгүн радио аркылуу. Анан баарыбызды ушу Айкөл Манастын арбагы колдоп, ушу күнүбүз деген мен ойлойм кызыл күн кылып койсо да болот муну. Ушу күндү. Мааниси ушунчалык бийик. Мааниси ушунча бийик. Ушул жерден бир аз дагы бир тактоо киргизип коелуш, толуктоо, тактоо. Биз 4 декабрда 2013 жылы ЮНЕСКО каттады да. Бирок каттаганга чейин бир топ иш жүрдү да. 2010 жылдан тартып иш жүрдү. 2009 жылы 30 октябрда ден Кытай Эл Республикасы тарабынан Манас ЮНЕСКОдан катталган эле. Манас. Ал эми бул 30 октябрь 2009 жыл. Ал эми 2010 жылы биз аракет көрө баштадык. Ошондо ошонун негизинде Манас эл коому түзүлгөн. 34 коомдук уюмдар кирген ошонун курамына. Анан биз ошол мына Адаш Токтосунова, саясаттануу илимдеринин доктору, Асан Жакшылыков эл жазуучусу, Каныбек Иманалиев, Рыспек Качкеев, Кадыр Кошалиев, мына ушул өңдүү кадыр барктуу кишилер документ топтоп биз документ жаза баштадык. Ал 30, 40, 50 беттен тура турган паспорт деп коет. Ошо Манас үчилтигинин паспортун түзүш керек болчу. Кытай Манас эпосын тапшырган болсо, биз болсо Манас үчилтигин тапшыралы деген чечимге келгенбиз. Манас Семетей Сейтекти. Дал ошол Саякбайдын вариантын себеби эң көлөмдүү вариант Саякбайдык болуп эсептелинет да. Анан ошол вариантты биз сунуштайлы деп документ топтой баштаганбыз. Ошондо деген ошол кездеки маданият министри деген Ибрагим Жунусов түздөн түз катышып жардамын берген. Ошондо Садык Шернияз депутат болчу. Каныбек Иманалиев мына ушул депутаттар болчу. Анан ошонун алкагында деген биз 2010 жылдан баштап документ топтоп аракет кылдык. Анан 2011 жылы Манас жөнүндө мыйзам кабыл алынды. 28 июнда Роза Тумбаева кол койгон. Андан кийин ошол себеби шарт дагы ошондой экен да. ЮНЕСКО каттаар алдында каттай турганда мамлекет тарабынан колдоо керек экен. Керек болсо ошо токтомбу же мыйзамбы же жарлыкпы кабыл алыныш керек экен, кабыл алыныш керек экен. Аны ошол себептүү биз ошол мыйзамдын дагы долбоорун түзгөнбүз. Мына Рыспек Качкеев, Асан Жакшылыков, Каныбек Иманалиев мен болуп төртөөбүз ушул
мыйзамдын долбоорун түзгөнбүз. Ал мыйзам деген 2010-жылы 7-апрелде кабыл алынмак болчу. Бирок 2010-жылы 7-апрелде жанакы окуя болуп кетти, саясий окуя. Ошондон кийин анан ал кийинки жылга өттү, 11-жылы кабыл алынды. Анан ушинтип отуруп биз 2013-жылы документтер топтолгондон кийин, бул жерде дагы баса белгилеп айтышыбыз керек, каражат чыкпай атты. Өкмөт каражат бөлгөн жок буга. ЮНЕСКОга деген Манасты таанытуу үчүн визуалдык түрдө бир материал бериш керек экен. ЮНЕСКОга сунуштап аткан өлкө. Ал 10 мүнөттүк тасма. 15 мүнөттүк тасма. Ошол 15 мүнөттүк тасмага деген Карганбек Самаков $10,000 бөлүп берип, аны деген Дальмира Тилепбергенова кинорежиссер ошол тартып, ошо тасманы тартып бүткөндөн ошо тасманы биз жана паспортко кошо сунуштап бергенбиз. Ошону көрүшкөн ЮНЕСКОнун секретариаты көргөн, ЮНЕСКОнун комитети көргөн. Ошолор таанышкандан кийин бир нече электен өткөн. Анан 4-декабрга токтолуп атпайбы? 4-декабрда 2013-жылы Бакуда ошо сессия болгон ЮНЕСКОнун. Ошол жерге токтолуп кабыл алат, кабыл албайт деген турган маселе ошондо дагы. Анан Кудай жалгап биз эми бияктан жоон топ бизде ошол Самаков алып барган, Карганбек Самаков жоон топ барганбыз. Ошол жерден анан чын эле мына Кубан абабыз айткандай, алай дүлөй болуп, бири-бирибизди улап манас айтып, чын эле шумдук болгон ошо. Чоң бир укмуштуудай овация менен 200 өлкөнүн өкүлдөрү отурат. Андан башка дагы коноктор бар. Ошонун баардыгы тим эле тура калып, сүрөткө тарта калып таң болушканда, бул чоң салтанат болгон чын эле. Мына Талантал агай, сиз өзүңүз дагы баса белгилеп айттыңыз, коомдук бирикмелер тарабынан, коомчулук тарабынан сунушталып, этап менен жүрүп отургандай да карап отурсак мунун баардыгычы, анан кайдыгер эмес караган жанагындай инсандарыбыздын дагы колдоого алып отуруп, мыйзам кабыл алынып, токтом кабыл алынып отуруп, майрам күнү деп белгиленди. Бүгүнкү күндө болсо Манас улуттук академиясы түзүлдү, Манас академиясы иштеп жатат дегендей. Мамлекет башчыбыз дагы 2022-жылдын апрелинде атайын кыргыз элинин баа жеткис мурасы Манас үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын чыгарбадыбы? Эми сөзүбүздөн угун ушу бүгүнкү күнгө бурсак дейбиз. Бүгүнкү күндө бул жарлыктын алкагында Манас академиясында кандай иштер жасалып атат? Тамгалар даңктайт Манасты деген долбооруңуздарды 2-декабрда эле өткөрдүңүздөр. Ошонун жыйынтыгы тууралуу дагы сөз кылсак, маалымат берип өтсөк угармандарга. Бул ушул 22-жылдын 22-апрелинде президент тарабынан кол коюлган жарлыктын негизинде өкмөттүн токтому чыккан, министрлер кабинетинин. Ал токтомдун негизинде 5 жылдык программа кабыл алынган. Манасты өнүктүрүү, жайылтуу, таанытуу жана коргоо, сактоо боюнча атайын 5 жылдык улуттук программа иштелип чыккан. Ошол программанын негизинде бир топ иш-чаралар берилген, көрсөтүлгөн, белгиленген. Мына ошонун алкагында биз эми айтышыбыз керек, бир катар чын эле эмгектерди жараттык, элге коомго тартууладык. Мына быйыл эле биз эпос айтуучулардын эл аралык биринчи форумун өткөрдүк. Кыргыз эл эмес, башка дүйнө элдеринин эпос айтуучуларынын дүйнөлүк форуму. Дүйнөлүк форум өттү. Андан биринчи жолу. Андан кийин мына Эртөштүк эпостун энциклопедиясы жарык көрдү. Мына ушул буюрса жакында декабрдын аяк ченинде Эртабылды энциклопедиясы чыгат, Эртабылды эпосунун энциклопедиясы чыгат. Андан сырткары дүйнө элдеринин айтуучуларынын жыйнагы чыкты, өмүр баяндарынын. 142 айтуучунун өмүр баяны кирип, орус тилинде Евразия элдеринин айтуучулары деген чоң мындай маалымат бере турган жыйнак чыкты. Анан эми азыр мына кече 2-декабрда Тамгалар даңктайт Манасты деген бир орчундуу, керектүү, заманбап долбоорду турмушка ашырып, ошонун биринчи этабын өткөрдүк. Бул бир катар акындар, манасчылар, төкмө акындар катышып, Манастын алипесин
түзүү аракетинде Манаска байланыштуу каармандар болобу, түшүнүктөр болобу, Манаска байланыштуу зат буюмдар болобу, ошого карата акындар, авторлор деп коелу, авторлор 4-5 саптан балдарга ылайыктуу мектепке чейинки курактагы балдар үчүн, анан 1-класстын балдар үчүн атайын ушундай бир ар бир тамга токтолуп ыр-саптарын түзүп чыгыш керек эле. Анан ошонун жыйынтыгы кече мурда күнү чыкты, Кудай буюрса. Айттым жогоруда, манасчылар, төкүм акындар катышты. Биз атайын Калыстар тобун белгилегенбиз. Мына Кубан абабыз ошо Калыстар тобунун мүчөсү болчу. Калыстар тобунун төрагасы Жедигер Саалаев болду, кыргыз эл акыны. Андан сырткары ошону кече биз аныктагандан кийин кийинки бир этапты этапка өтөлү дедик. Кудай буюрса, ошол балдар үчүн ошону китеп түрүндө түстүү сүрөттөр менен жарыкка чыгарып, баардык мектептерге, бала бакчаларга чоң тиражда чыгарып жайылталы, тараталы дедик да. Эми сүрөтчүлөр менен иштешесиздерби же сүрөтчүлөр конкурс кыласыздарбы же кайсы бир сүрөтчү менен эле иштешип? Жок, белгилүү эле бир бу дагы эме экен, мындай бир балдарга арналган атайын ушул балдарга арналып сүрөт жанры болобу, поэзия жанры болобу, музыка жанры болобу, адистер аз экен. Мына ушул учурда биз көрдүк да, балдар акындары дээрлик жок экен, аз эле 1-2-3 эле акын бар экен. Мисалы атайын биз илгерки жомокторубузга кайрылып атабыз, бүгүн да жомок жазгандар бар да. Бүгүнкү күндүн турмуштун чындыгына же реалдуулугуна карата жомок жазгандар бар. Башка элдерде бар, бизде да болгон. Мына мисалы ошол жомок жазгандар жок эсе, балдар музыкасы, ырларын жараткандар жок эсе. Демек балдар адабияты, балдар музыкасы, балдар сүрөт искусствосу деген өтө мындай бир баалуу, керектүү, зарыл дүйнө экен. Анан биз ушул КТРКда эле эмгектенген, силерде сүрөт режиссер болуп эмгектенген сүрөтчү агайыбызды биз таптык. Ал көрсө үйүндө азыр пенсияга чыккан экен, үйүндө отуруп ошо атайын балдар үчүн сүрөт тартып атыптыр. Ошо киши менен сүйлөшүп иштеше турган болдук. Ошо китебибиздин дагы сүрөттөн ошол киши тартып берет. Талант ага, анан мынакей долбоордун аталышына дагы токтоло турган болсок, тамгалар даңтайт Манасты, Анан ушул тамгалар кантип Манасты даңтайт? Кайсы тамгалар даңтайт? Кандай даңтайт? Эми мындай логикага салганда тамга Манасты даңкташы мүмкүн эмес. Тескерисинче мүмкүн Манас тамганы даңктайт. Тамга дегенде биз тамга деп түз маанисинде албашыбыз керек да. Тамга деген бул эң тамга деген маанидеди. Символика. Эң тамга. Мисалы ар бир уруунун өзүнүн тамгасы болгон, азыр деле бар. Ар бир керек болсо адамдын, тукумдун эң тамгасы бар. Ар бир элдин эң тамгасы бар. Анан мына биз ушул ойду дагы эске алганбыз. Бул символ катарында, белги катарында аталышы түшүнгөнбүз, ошону ушундай деп түшүндүргөнбүз. Анан ошол Манасты белги аркылуу даңктоо болуп атат да. Белги эң тамга аркылуу Манасты даңктоо, даңазалоо болуп атат. Албетте бүгүнкү биздин кириллицабыз колдонуп аткан бул биздин тамгабыз болуп атат да. Ошол кириллицага кайрылган. Бирок биякта өтмө дагы маани бар, ушуну эске алышыбыз керек, эстен чыгарбашыбыз керек. Кириллица биздин бүгүнкү колдонуп келе жаткан алфавитибиз болгондуктан эми ушул кириллицага кайрылабыз. Негизинен Манасты биздин келечек муунга, окутууга, таанытууга багытталган келечектүү бир максаттуу долбоор экен. Ишке ашышына тилектешпиз. Экинчи этабынын аякташы менен окурмандардын колуна тиет болуш керек. Аны дагы биз Кыргыз радиосу маалымат
агенттик жактан колдоого алып кабарлоого даярбыз, күтөбүз бул кабарды. Чындыгында Манас улуттук академиясы Кыргыз радиосу менен да тыгыз кызматташып, атайын уктурууларды дагы даярдап келе жатканыбыз угармандар билет. Атайын Манас багытында уктурууларды, Манастан уктуруу багытында. Эми Кубан агайга дагы сөздүн кезегин берели. Мынакей калыстар тобуна мүчө болуш үчүн атайын түптөн келип, Бишкек шаарындагы Манас күнүнө арналган иш-чараларга катышып жатасыз агай. Элетте сиздер жашаган чөлкөмдө Манаска мамиле кандай? Ошол жөнүндө дагы сурагыбыз келип атат. Эми биздин элетте мамиле жакшы эле. Азыр деген телефон деген бар, TikTok деген бар, жакшы эле маалыматтар түшүп атат. Манас театрдагы, анан Манас жөнүндө эзалган иш-чаралардын баардыгы TikTokко, интернетке чыгып атат, чыгып атат, Facebookка чыгып атат. Анан Манас театры жакшы эле иштеп атат. Могу биздин көл боюнча айткым келет, өзүмдүн качкан жакында ураным Манас болуп өттү. Ар бир районго барып, Манас айтып, уран чакыртып балдарды жүргөн кишилердин биримин мен. Менин жанымда Тилек Асанов деген дагы манасчыбыз бар. Анан мореки долбо закон мыйзам боюнча айткым келет, азыр айтпадыбы? Дамыт Алымбеков ушу законду мен жазды, бир автор элем, проект жаздым эле депчи. Анан ошол закондун иштесин дагы кирип акимге түшүндүрүп, акимдин орун басарына түшүндүрүп жүрөбүз. Анан мореки долбоор жакшы болуп атат, ураным Манас деген. Прокуратура, СМБ деген мекемелерге эч качан манаслар кирген эмес. Азыр төрүнө кирип Манас айтып атабыз элетте. Алар туура кабыл алып атат, ушинтип жайылтып атабыз да. Анан жанагы мен калыс катарын айткым келет. Долбоордучу Манасты да. Бул деген эми мындайча түшүнүш керек да. Бул эми бир ишти башташ керек да өзүн. Мен жакында өзүм неберемди мектепке алып бардым, ошондо кетебиз деп анан түшүндүм да, кандай биз артта калдык ушу балдар жөнүндө. Айткым келет да. Ошону мектептен эмес, бала бакчадан баштап китептерди чыгарып, илгерки кыргыз эл жомогу бар эле илгери. Аталарыбыз, чоң аталарыбыз айтып берген балдарыбыз биз жомоктучу. Ошолорду кайра жандандырып айтыш керек балдаргачы. Балдар деген кичинекей бала эмнеге бараткан эле мектепти кой. Тиги бала бакчага бараткан эле телефонду чукуп атат. Илгери биз жомок менен чоңойгонбуз, кыргыз эли. Анан ошол мааниде бул аябай чоң орду бар экен ушул долбоордун. Мен ошол бүт 12 автор катышкан. Бизге жөн эле мындай эле номерин берди да, 1-2-3 талдап бергиле, как Манасчы катары. Эмнеге кийлигишпегиле, авторун айтпагыла, тартып коесуңар. Бул жерде дагы коррупция болот дегенде мааниден жок. Биз окуп ошо 7-6 эмне бар элек, калыстар тобу бар элек, ошо өзүбүздүн оюбуздун айтып, анан аягында ушу Улуттар Академиясы ошонун баарын топтоп, анан мына чыгармак болду. Талдап чыгардык. Анан мен айткым келет, бул балдарга да рахмат, ошону даярдаган. Кээ бир жерде эми долбоору күчөйттүк. Анан тамгалар деген бул кириллица деп атпайбызбы? Мен укканыма караганда, илгери аталарыбыз айтчу, алар арабтан бери араб тамгасы менен окугандар да биздин чоң аталарыбыз. Андан кийин латын тамгасы кирген кыргыз элине. Анан кириллица тамгасы кирген. Ошондо деген тил канча бузулган. Кайсы тамгалар кирбей калганда тамгалар, ошо тамгалар кирбей калды деп кээ бирлери мына таланталы Алымбековичтин тайтасы болгон атабыз. Ошол тамга кыргыз тил мугалими. Ошо тамганы Касым Тыныстановдун 4 тамгасы кирбей калды тамгага деп жаза коем деп барып дети калымага отуруп келген киши. Ушундай болгон кыргыз эличи. Анан азыр биз деген балдарга келгенде ушулардын баарын туура түшүндүрүп, ал сөзсүз эле эмнесине, атына эмес, затына караш керек да. Символикасына бул кызым туура айтты. Бул символичный кеп да, тамгалар даңктайт Манасты депчи, ошонун ичинен таап чыгыш керек келаткан муунгачы. Анан Манасты сиңиришибиз керек мээсинечи. Мына Манаста могу тамга бар. Кээ бирлери туруп азыр суроо берип атпайбы? Кээ бир тамгаларды кантип өттүңөр, Манаста жок депчи. Бирок ал Манаста жок болгон менен негизи ошол эмнеде биздин кириллицада кирбей калган. Ошол просто айтып атат да, биз деген еще алфавитти деген туура ойлонушубуз керек, балдарга жеткириш үчүнчү. Дан туура деген маселе дагы турат бул жерде. Туура маселе турат. Бул жерде деген жалгыз эле эми Манасчы катары эле айтып атам, мен деген тилчи эмесмин, филолог да эмесмин. Бирок деген иштеш керек бул жерде, филология
факультеттери, кыргыз тил мугалимдери анан алипени деген кайра карап чыгыш керек сөзсүз түрдө. Илгери алипе майрамы болчу, билесиңерби? Ооба. Баарыбыз чогулуп алып барчубуз. Анан балдарга деген туура журналдар чыкчу, китептер чыкчу, гезиттер чыкчу балдарга. Кичинки ошонун баарын жандандырып кайра окутпасак бул чоң проблема болот. Бар эле тиги телефон менен чукуп калса, анан барып туруп эле телефон менен жооп берип калса болбойт деп ойлойм да. Ошондо кыргыз тили өнүгөт, өсөт. Кагазга түшкөн кат өлбөйт деп коет эмеспи? Мына Туура. ушул тамгаларды кагазга балдар үчүн түшүрүп атайын долбоорду иштеп аткан Манас улуттук академиясына дагы ийгилик каалайбыз. Эми Талант Алагай, бизге бөлүнгөн убакыт соңку мүнөттөрүнө таяп баратат. Бүгүнкү Манас эпосунун күнүнө карата кандай иш-чаралар өтөт сиздерде? Эми Манас улуттук академиясы 4 мезгил бою токтобой 12 ай бою алып бурушуп, тынымсыз Манасты жайылтуунун үстүндө иш-чараларды уюштуруп, иш-аракеттерди жүргүзүп келген мекеме экенин билебиз сиздерде. Бул эле күн менен кайсы бир маданий мекемелер ушул күнгө багыттап эле иштемердүүлүгүн улантып, анан атайын программасы менен, план менен улантса, сиздер болсо токтобой жыл бою ишиңиздер ушул. Бүгүн кандай иштер болот сиздерде? Сиз чын эле туура баамдап айттыңыз да. Жакыныраак ага. Илим болобу, маданият болобу, бул чын эле күнү түнү же болбосо мезгили жок, убактысы жок иштей турган учурда чыгармачылык талап кыла турган. Мисалы, бир сөздүктү же бир китепти жарыкка чыгарыш үчүн аны бир жок дегенде жарым жыл иштеш керек да. Анын негизинде анын үстүндө иштеп туруп анан жарым жылдан кийин анын жыйынтыгын көргөзөбүз да. Бизде мына бүгүн саат 3-тө мындан бир канча жыл мурда 1992 жылы Жусуп Мамай биринчи жолу Кыргызстанга келген. Ошондо Сагынбай Орозбаковдун 120 жылдыгына карата юбилейге келип, анан Кочкорго Кытайдан Торгарттан келатып, чегарадан Кочкорго токтогон экен. Кочкордо Сагынбайдын айылына барыптыр, Кара Күнгөй айылына. Ушу мен Сакемдин туулган жерин көргүм келет, ошонун топурагын таткым келет, суусун ичким келет деп келген экен. Ошол Кара Күнгөй айыл мектебинин директору ошол кезде Замир Алдаяров деген агай болуптур. Анан ошол агай баягы бизге атайын келип, балдар айланайындар. Мен азыр пенсияда ал киши. Мындан бир нече жыл мурда 92-жылы Жусуп Мамайдан бир интервью жаздырып алдым элем. Ошол интервью таптакыр эч жакка жарыкка чыга элек. Өзүндө сактап туруп. Өзүндө сактап жүрүптүр. Эми билимдүү киши да, мугалим. Анын өзүнчө архиви бар экен. Ошол архивин бүт баарын бизге өткөрүп, анан жанагы диктофонго жазып алган маалыматты бизге уктурду. 7 мүнөттүк интервью экен. Жусуп Мамай өзү ошол кезде интервью бериптир. Анан биз азыр мындай кичине табышмактантып жарыя кылдык. Жусуп Мамайдын устаты ким деген. Ал киши ошол жерден өзүнүн жообун берген экен. Замир Алдаяров сураптыр, аксакал Жусуп Мамайдан, сиздин устатыңыз ким дегенде ошондо жообун айтыптыр. Биз билип жүргөн, биз мурда кийин окуп жүргөн Балбай Мамай деп жүрсөк, Жусуп Мамайдын агасы, көрсө башка киши экен да. Анан мен ошол Манастын айтуусунда таасирленип, ошол кишинин китептерин окуп болгондон кийин мен ушу манасчылыкка келдим деп айткан интервьюсу бар. Мына ошол интервьюнун бүгүн бет ачары болот буюрса. Бет ачарын өткөрөбүз. Анан ошол катарда тетиги элетте жашаган мугалимдин Манаска болгон көз карашын, манасчыга болгон көз карашын ортого салып өзүнчө презентация болот буюрса. Жакшы. Андан башка дагы ушул жылга пландаган Манас улуттук академиясынын иштерине дагы игилик каалайбыз. Кыскачараак, толуктоо болсо. Рахмат. Эми толуктоо мына Кудай буюрса 21 декабрда Эр Табылды энциклопедиясынын бет ачарын өткөрөбүз. Ушул жылдын эсебинде болчу. Ушул жыл менен жыйынтыктайбыз. Анан кийинки жылга дагы бир топ пландарыбыз бар. Аны ошол жыл айталы. Рахмат сиздерге таң эрте келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы манасчыларды, Манас улуттук академиясын, сиздер да Кыргыз радиосу менен тыгыз кызматташып келесиздер. Ошондой эле жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Бизге бөлүнгөн таңкы уктуруубузга бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти.
Студиябыздын меймандары менен дагы бир ирет сиздерди тааныштырып өтөлү. Манас Улуттук академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору, адабияттануу адистиги боюнча доцент, манасчы Таланталы Бакчиев агабыз, ошондой эле белгилүү манасчы, Улуттук манас театрынын манасчысы Кубан Алманбеков агаларыбыз мынакей мейманда болушту. Ушуну менен Кутман таң менен Кыргызстан программасын жыйынтыктайбыз. Программаны алып баргандар Адилет Дастан уулу, мен Нурай Шарабидин кызы, ошондой эле толкун туташтыгын Максат Коңгурбаев башкарды.